Рубль сомго карата арзандап жатат. Кыргызстандын Улуттук банкы орус рублюнун баасын мурдагы курска караганда 1,4% төмөндөттү. Расмий курска ылайык 1 рубль 92 тыйынга барабар болуп калган. Акча алмаштыруучу жайлар болсо рубльды 89-90 тыйындан алып 93-94 тыйындан сатышууда. Орус валютасынын курсу жыл башынан бери 1 сомдон жогору баада кармалып келип, 24-июнь күнү Кыргызстанда кескин төмөндөп кеткен. Ош облусундагы 60тан ашуун мечит медресенин иши токтоду. УКМКдан кабарлашкандай, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштин алкагында Оштогу диний жайлардын ишмердиги текшерилди. Ага ылайык айрым мечит медреселердин башаламан жайгашуусу, архитектуралык курулуш жана санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталбаганы, медреселердеги билим берүүнүн бирдиктүү стандарттарынын жоктугу аныкталган. Натыйжада кээ биринин ишмердиги убактылуу токтотулуп, айрым сыйынуу жайларына айып пул салынган. Белгилеп кетсек, Кыргызстанда жалпысынан 3,5 миңден ашык диний уюм каттоодон өткөн. Ысык көлдө Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган жаштар форуму болуп өтмөкчү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашкандай, иш-чара Чолпон Атада 10-11 август күндөрү болмокчу. Форумга Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген жаш делегаттар, көрүнүктүү жаш лидерлер, активисттер, мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Ат башы кесинде көз кыш мезгилине даярдык көрүлдү. Бул тууралуу энергетика министрлигинен кабарлады. Аткарылган жумуштардын алкагында электр жабдууларын тазалоо, майлоо, сырдоо, сыноодон өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Муну менен ат башы кесинде жылдык оңдоо графиги боюнча иштер толугу менен жыйынтыкталды. Жыл башынан бери калкка социалдык жардам көрсөтүүгө 9,5 миллиард сомдон ашык акча бөлүндү. Каржы министрлигинен кабарлашкандай, каражат аз камсыз үй-бүлөлөргө, жөлөк пулдарга, социалдык пособияларга, бала төрөлгөндө бир жолку төлөмгө, ритуалдык төлөмдөргө жумшалган. Ошондой эле акчанын бир бөлүгү жөлөк пулдун ордуна компенсацияга, жумушсуздарды кесиптик окутууга жана майыптыгы бар балдардын персоналдык жардамчысына сарпталган. Кыргызстанда калктын 1/3 бөлүгү жакырчылыктын чегинде жашашат. 2021 жылга карата маалымат менен Улуттук статистикалык комитет бөлүшкөн. Маалыматка ылайык минималдуу кирешеси бар адамдардын саны 2,244 миң адамды түзгөн. 2020 жылга салыштырмалуу көрсөткүч 566 миң жаранга же дээрлик 34% өскөн. Ошол эле учурда өлкө калкынын 6% өтө жакырчылыкта жашашат. Алардын көбү шаар тургундары. Кыргыз-Кытай чек арасындагы өткөрмө бекеттердин иши убактылуу өзгөрдү. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, Торугар жана Эркеч пункттары 6 августтан тарта жумасына 7 күн бою эртең мененки саат 8ден кечки 8ге чейин иштемекчи. 7 күн бою тең жүк ташыган машиналар өткөрүлөт. Ал эми дүйшөмбүдөн жумага чейин дем алыштан башка күндөрү туристтерге жеңил унааларга жана жөө адамдарга өтүүгө уруксат берилет. Ишемби жана жекшемби күндөрү жүк ташыган гана машиналар өтө алат. Мындай режим 30 сентябрга чейин уланат. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.